Кыргыз Республикасынын президентинин балдарга арналган жаңы жылдык белектери ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген шаардагы балдар үйлөрүндөгү бөбөктөргө жана мектепте ийгиликтүү окуган окуучуларга таратылды. Негизинен жылда баягы чоң иш-чара болуп, баардык иш-чара ошол бир жерде өткөрүлчү эле, атайын балаты өткөрүлчү. Жаш бөбөктөргө быйылкы кырдаалга байланыштуу иш-чаралар мындай аз балдар менен бөлүнүп өткөрүлүп атат. Ар жылы президенттик палата өткөрүлүп, оюн зооктор менен балдарга белектер тартууланчу. Ал эми быйыл өлкөдөгү эпидик кырдаалга байланыштуу балдарды жана ата-энелерди чакырышкан. Ош шаарындагы Алтын уя үй-бүлөлүк балдар үйүндө тарбияланып жаткан балдардын ошо көпчүлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген. Анан кийин баягы өтө аярлуу катмардагы балдар, булардын көңүлүн көтөрүп туруу ушу биздин ар бирибиздин милдетибиз. Мынакей азыр мен мына жанымда турган бала дагы ушу мэрдин колунан президенттин белегин алып өтө кубанып турат. Мен дагы ушу балдар кубанса, мен дагы ошо кубанам. Саламатсызбы? Майрамыңар менен. Айдана майрамың менен. Кандай кызым? Жакшыбы? Келиңиздер, отуруңуздар. Бир жолу сиздерге бийлеп берет окшойбуз, белегиңиздер. Мына ушул иш-чараны утурлай Ош шаардык мэриясы шаардагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйүнө барып өз белегин тапшырды. Атайын Ош шаардык эмгек жана социалдык башкармалыгынан Уркая Момуназарованын 2 баласына мэрдин белеги тапшырылды. Ушуну атайын сага алып келдик белек өкөңөргө. Шуну пайдаланасыңар белек болуп. Биз ошо соцзащитадан алынган окшойт, бул биздин адресибиз мэрге. Анан 2 күн 3 күндөн бери мэр келет деп бизден ошо соцзащита комитеттер кабарлашып, кабар берип, анан күтүп отуруп, мына келип кетишти. Бизге компьютер жок десек, компьютериңарды алып беребиз деп ошентип кетишти. Компьютерибиз дагы келет деди, бирок алып келет экен 2 күндүн ичинде алып келет экен компьютерди. Аман тур, сени майрамың менен куттуктап. Жаңы жылда мына сабак окуганыңа стул. Атайын ушул жаңы жылды утурлай Ош шаарынын мэри ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын үйүнө барып белектерин тапшырды. Жаңы жылды утурлай жаш балдар мэрге өздөрү каалаган белекке ээ болуу үчүн жаңы жылдык кат жолдошкон. Анда балдардын көпчүлүгү уюлдук телефон, ноутбук жана компьютер сурашкан. Биз ушундай майрамдарда эле эмес, буларга дайыма башка күндөрү да кабар алып, атайын мекеме ишкананын жетекчилери ушундай шефтикке алып, эмнеге муктаж болсо ошону колдон келишинче жардам берип турабыз. Эмне жетишпесе суранычтарын ошону биз дайыма аткарып турабыз да, аракет кылабыз. Мына бүгүн да көрүп атпайсыздар, мына подарка апарсак, ошол мына мүмкүнчүлүгү чектелген баланын компьютерге муктаж экен да. Анан бул эми өзүм атайындай кол сунуп жардам берейин деп компьютерди мына бүгүн эле алып бергенге аракет кылып атабыз да. Анан биз балдар биздин келечегибиз, биз балдардан эчтеке аянбашыбыз керек деп. Эске салсак, шаарда 300гө жакын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ата-энеси үйүндө карашат. Мына ушул ата-энелерге айына 5000дей акча төлөнүп турат. Ошо өзү негизи эле кызыгып эңсеп жүргөн. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, ынтымак. Кудайым жеткизген окшойт да. Жеткизип мына. Жусупжанова Айсат. Амиракул Айке. Амиракул Арслан. Майрамың. Давуд Өсөрбаев Давуд. Өсөрбаев Давуд. Башраков Салахитдин. Күндөр келебиз. Асанбек, Насир Хасанбек. Асанбек. Salp koyalım.
Салмасызбы? Кандай майрамыңар менен? Айдана майрамың менен. Кандай кызым? Жакшыбы? Келіңіздер, отырыңыздар. Bir жол сіздерге билет бере тоқшайыз белегіңіздер. Мен арасында. Жұмаш. Buna bir pazardan bireyinçi bildiğin gibi. Ana, Aydana. Bayramın menен, ha? Bayramın menен seni kutuktayız. Buna atayın. Sabak жазганга stol degenen kelsin, stol. Şunu atayın sana alıp geldik böyle ökümürge. Şunu faydalanasınlar böyle olur. Oldu? Geldiler, otur. Otur. Gel oğlum. Onu yapırsın. Оору сыркоо болуп атат, ошончо силерди токтобой үйүңөргө барып куттуктайлы. Быйыл атайын үйүңөргө келели, көрөлү силерди кандай силерди дайыма. Эмне болсо отурбу. Не керек болсо айтып тургун. Сен атайын мына желеге алып келип куттуктап кетели деп атай. Ошо компьютерибиз жок, а биз компьютерге жете албайт. Негизи булар жакшы сапар этет телефондо. Отурбу, мына столдун үстүнө компьютер коюп туруп, анан ошону дагы пайдаланасың. Отурбу? Мына улангана алып келип бердим. Отурбу, мына эртең бүрсүгүндө компьютер алып келип бердим. Отурбу, бул мен өзүмдүн атыман алып келип бердим. Отурбу сага? Айдана өкөмөр пайдаланасың, да? Рахмат чоң. Мейли, давай. Жаңы жылды жакшы тос кылагын. Ден соолугуңар болсун, оорубагыла. Актылуу болсун, да? Отур, баары жакшы нерселерди каалайм. Рахмат чоң келгениңиздерге. Сүйінсін, Айдан. Aydan suyunchi tag'i, ura! Ura desang? Başla. Tag'i bir ura! Aç Aydan'ım, aç! Ошо өзү негизи эле кыздын ушундай эңсеп жүргөн. Бай жаш баланын тилегин берет дегендей, Кудайым жеткизген окшойт да. Жеткизип мына бизге. Otur Aydan'a. Отурчу кызым. Азыр. Отурчу кызым. Anlayam. Сага эртеге компьютер келет, а? İyi sadağı böyle. Şimdi o var. Taktın sana? Сен эмне кыласың эми кызым буда? Сабак аткара. Аман тур, ассаламу алейкум. Кандайсың балам? Жакшыбы? Ден соолугуң жакшыбы? Отурасыңбы? Настроение кандай? Жакшыбы? Бул суукпу же үй? Şu soğuk, ayas çok yaşadım da. 10 yıldan beri mecit oturam. Мечитте? 10 yıldan beri kvartirada oturam. Arçesi. Канча балаңыз бар? 2 olan var. Bir kızım oğlum var. Кызыңыз канча жашта? 5'te okuydu. Bu 5'te okuydu kızım. Balam. Кызыңыздын ден соолугу жакшы элеби? O da жақсы өз мамлекет kurup bayın var. Өзүңүз дагы? Жақында операция olgan men öttüm aldırgam. Эми биз жардам беребиz, а? Şu uygu jardan bersen şu ölsem kvartirada çıkpay özüm uyumda. Бул квартирабы же? Özüm uyumda çıksam ya. Бизде эме бар. Мына инвалидтерге деп баягында кичине
анча спонсорский эмелер болуп калат. Биз карап көрөлү жа. Нема кылып мына амантуларга жардам кылып аракет кылайлы. Ананке мына эмени амантур, мына сени майраң менен куттуктап жаңы жылда. Мына сабак окуганыңа стул, муну пайдаланасың. Эми ден соолугуң болсун. Жаңы жыл сага жакшы ийгиликтерди алып келсин. Мына апаң менен тынч болгон, эжең менен тынч болгон. Анан үйдөн Кудай буйруса биз кандай жерде кандай шартта жашайт экен деп макулбу. Анан аракет кылабыз. Эми ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген Ош шаарында аябай көп экен. Мен деле бассам турсам ушуларга жардам берсем. Жаңы жылдын астында келип атат. Көзүбүз менен көрүп атабыз. Аракет кылайлы макул. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына шаарыбызда биз жылда жаңы жылды куттуктап, биздин жаш бөбөктөрүбүздү, жаш досторубузду чакырып, ушу мэрияда атайын уюштуруп, ушул салтанат өткөзүчү элек. Бүгүн ушул өзгөчө кырдаалды эске алып, мына пандемияны эске алып, ушу жаш балдарыбыздын бири-бирине болгон ушул мындай контакт болбосун деп, бүгүнкү күндө жерлерине, үйүнө барып, ошо шаардык мэриядан атайын акча каралып, биз ушу балдарыбызды куттуктап атабыз да. Мына азыр өзүңүздөр күбө болгондой, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген учетто турган балдарды дагы атайын үйүнө барып, кабар алып, ушул жаңы жыл менен майрам менен куттуктап атабыз. Бүгүнкү күндө ушул шаарыбызда мүмкүнчүлүгү чектелген 1-2, 3 топтогу майып балдарыбыз ушул 970 бала бар. Булар атайын мамлекет тарабынан 4000 сомдон атайын пособие алып турушат. Андан сырткары ушуларды баягы 1-чи топтогу балдарды үйүндө мындай кароого муктаж балдардын ата-энесине дагы 260 ата-эне атайын ушу 5000ге жакын 4700 сомдон атайын айлык алып турушат да. Бирок биз ошол менен эле чектелбестен атайын шаардык мэрия дагы буларга дайыма майрамда же болбосо ушулардын белгилүү күнүндө дагы барып эс алып, мындай кабар алып, майрам менен куттуктап турабыз да. Биз ушундай майрамдарда эле эмес, буларга дайыма башка күндөрү да кабар алып, атайын мекеме ишкананын жетекчилери ушундай шефтикке алып, эмнеге муктаж болсо ошону колдон келишинче жардам берип турабыз. Эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы эле биздин мекендештерибизди, жаш балдарыбызды, бөбөктөрдү ушул кирип келе жаткан жаңы 2021 жаңы жылдар менен куттуктаймын, шаардыктарды да куттуктайм. Быйылкы 21 жылда өзүңүздөргө белгилүү болгондой оңой жыл болгон жок. Айрыкча ушул мына пандемия менен күрөштүк, COVID-19 менен канча деген мекендештерибиз бул дүйнөдөн кош айтышты. Ошол эле мезгилде көптөгөн жарандарыбызга мына мамлекет тарабынан, демөөрчүлөр тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан, жалпы эле элдин колдоосу менен ушул кырдаалдан мына оңой чыктык десек болот. Мындан ары эч качан ушул биздин шаарыбызда, мамлекетибизде мындай ооруган адамдар жок болсун демекчибиз да. Эң негизгиси ушу ден соолук экен. Бирок эми жаңы жылда ушул жакшы ийгиликтер менен, жакшы маанай менен баштасак, ушул жыл мен ойлойм жакшы жылдардан болот деп. Анан эми мына бүгүнкү кабар алган балдарды дагы көрүп атасыздар. Көпчүлүгү ушул кыйналган үй бүлөлөр, ата-энеси оорукчан 2-чи топтогу майып балдар экен. Эми ата-энеси дагы, апасы дагы ооруйт экен. Мына үйгө муктаж. Биз ушул азыр фонддор менен дагы сүйлөшүп атабыз. Айрыкча ушул мындай инвалид балдарга, ата-энеси инвалидтерге ушундай үй менен камсыз кылганга, арзан турак жай үй менен камсыз кылганга мына быйылкы 2021 жылдагы ушулардын үстүнөн иштөөгө аракет кылабыз. Ушул жаңы жылга карата сиздин атыңызга канча кат жолдонду экен, анан азыркы онлайн режимде эске алганда көпчүлүгүн деле мындай компьютерден муктаж. Эми быйыл жылда бизге атайын ушул мэрге кат деп жаш балдарыбыз кайрылып турат. Быйыл да 60га жакын бала кат менен кайрылыптыр. Анан алардын бардыгын эмне деп суранса, ошону сураныштарын биз аткарганга аракет кылабыз. Анан бул жаңы жылда эле эмес, мага дайыма ушул каттар кайрылып келип турат. Ушу балдардын, жаш балдарыбыз ушундай
эмне жетишпесе суранычтарын ошону биз дайыма аткарып турабыз да, аракет кылабыз. Мына бүгүн да көрүп атпайсыздар, мына подарка апарсак, ошол мына мүмкүнчүлүгү чектелген баланын компьютерге муктаж экен да. Анан бул эми өзүм атайындай кол сунуп жардам берейин деп компьютерди мына бүгүн эле алып бергенге аракет кылып атабыз да. Анан биз балдар биздин келечегибиз, биз балдардан эчтеке аянбашыбыз керек деп ойлойбуз да. Ошол жазган катында балдарга эмне жетпейт экен бүгүн? Эми көпчүлүгү ушул мына азыр смартфон, телефондор, анан азыр мына онлайн аркылуу окуп атышпайбы? Ошого байланыштуу телевизор сурап атышат. Айрыкча мына мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Кече дагы бир бала ушул атасы мына биринчи топтогу майып экен, баласы карайт экен. Ал дагы ушу телевизор жок, ушунда онлайн аркылуу окуп атабыз деген, аны дагы телевизорлорун апарып берди. Көпчүлүгү ушу телевизор, анан смартфон, телефон, анан ноутбуктарды сурап атышат. Эми колдон келишинче мындай балдардын суранычын аткарганга аракет кылып атабыз.